Bilmem, жаштар менен уруштуруш керекпи, муну жана жаштар комитети менен. Эрте мененки жыйынга эч ким кечикпеши керек. Мындай талапты Талас облустук медиа борборунун кызматкерлерине Эрмек Үмөтов койгон. Чарчабаган жетекчи күнүнө эрте менен кесиптештерине тапшырмаларды берип, облустагы саясий, социалдык, экономикалык жагдайларга саресеп салып, эфирден кетчү сюжеттерди пландап көз салып турат. Тажрыйбалуу жетекчи облустун газета жана теле берүүсүн кайра жаратып, Таластын журналистика тармагында жаңыча нукта иш алып барууга жаштарга жол көрсөтүүгө жетишти. Жалпы жолунан Эрмек Үмөтов өмүрүнүн 47 жылын тузу оор массалык маалымат жана басма сөз тармагына арнады. Эми журналисттердин деле мындай абдан айлыгы деле чоң эмес. Бирок ошентсе да эгерде журналистикага бир кирсең, андан кайрадан чыгуу мүмкүн эмес. Себеби дегенде сен жан дүйнөң. Бу жерде баягы материалдык бийиктөө же болбосо андай эмес. Бул жерде адам өзүнүн жан дүйнөсүн, рухун, билимин, дүйнө таанымын кеңейтет да. Мына ушунусу менен журналистика менин оюмча бүгүнкү тапта өзгөчө баалуу, өзгөчө бүгүн глобалдаштыруу шартында журналистиканын ролу абдан чоңойду. Өзүңөр көрүп атасыңар. Ошон үчүн мен өкүнбөйм. Ушу 47 жылдан бери өзүмдүн өмүрүмдүн жартысын жалаң ушул журналистика бергениме өкүнбөйм, мен сыймыктанам. Тажрыйбалуу журналист бир канча гезиттерде, башкы редакторлук кызматтарды аркалаган. Борборду көздөй чакыроолор түшкөнүнө карабай, аймактын медиа тармагын, журналистиканы өнүктүрүүнү максат кылып, жаңы идеяларды ишке ашырды. 2009 жылдан бери Талас облустук теле берүүсүн жетектеп келет. Бул жылдары облустук теле берүү бир нече ирет облуста жана өлкө аймагында жылдын мыкты мекемеси болууга жетишти. Үзүрлүү эмгеги үчүн облустун ардактуу атуулу болгон. Ошол эле учурда президенттин ардак грамотасы менен сыйланган. Эмгеги эске алынып, жакында эле Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер наамына татып, президент Садыр Жапаровдун алкышын алды. Үмөтов Эрмек Асанович, Талас облустук мамлекеттик медиа борбордун башкы директору. Президент тарабынан ыйгарылган ошо Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер деген наамдын өзү дагы ошол менин көп жылдык эмгегимдин бир жемиши деп айтар элем да. Мындан мурда деле алышка мүмкүндүк бар эле, бирок кептин бардыгы ошо сыйлыкка умтулуп, ошонун аркасынан чуркоо эмес. Сыйлык өзү ошол адамды өзү таап келиш керек да. Мен оюмча булсам, ошо сыйлык мени өзү таап келди деп айтам да, мына ошон үчүн мен ошого кубанам. Сыйлык ээси маданият, анын ичинен көркөм адабиятка гана басым кылбай, экономикалык өңүттөгү видео материалдарды даярдаганга көзөмөл жасап, саясий экономикалык макалаларды жазат. Эрмек Асанович бул экономист журналист айтыш керек. Кыргыз мамлекеттик университетинин математика факультетин бүтүргөн. Кийин Ташкент шаарындагы партиялык жогорку мектептен билип алып, андан соң журналистика багытын бүтүргөн да. Экономикалык маселелерди терең анализдей алат да. Жаратмандык жөндөм үчүн, анан журналисттик мыкты чеберчилик үчүн ушундай чоң республикалык сыйлыкка татыктуу болду деп эсептейбиз. Кесиптеш катары аябай кубандык, сыйлык куттуу болсун, иши ийгиликтүү болсун. Мындан аркыда чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Жаратман жетекчи дагы да болсо изденип, инсандын руханий байлыгын өнүктүрүүгө аракет кылып келет. Эрмек Үмөтовду тааныштары аны бир гана кесипкөй дасыккан журналист, мыкты менеджер эле эмес, адамгерчилик сапаты бийик инсан катары баалашат. Эрмек абдан коммуникабельный, сүйлөшкөндү жакшы билет, жазуучулук өнөрү бар дегендей, абдан ийине жеткирип, ар бир кишинин көңүлүн көтөрүп, ар бир кишинин эсинде кала тургандай мамилени жасап жүрөт. Жолдошчулукка жакшы, айткан убадасына турат дегендей. Наамга толук татыктуу чыныгы ээси болду деп айтсам жаңылышпайм. Белгилей кетсек, Эрмек Үмөтов Арал айылынан чыккан айтылуу Үмөт Молдонун небереси. Жазуучулук чеберчилигинен улам Улуттук жазуучулар союзунун Талас облустук бөлүмүн дагы жетектеп келет. Каарманыбыздын адабий чөйрөдө барандуу эмгектери бар. Ошону менен бирге Эрмек Үмөтов үй бүлөлүк баалуулуктарга дагы көңүл бөлүп, жубайы Чолпон Осмонова менен 2 бала бир кызга татыктуу тарбия берип өстүрүп, 8 неберелүү болушту. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Талас шаары.